Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Капыр Мадаминов агайдын акыл эмгеги маданияты китеби боюнча Нуржигит Кадырбеков агайдын ой пикирин угабыз. Устат улуу керек болсо султандан. Агай устат деген сөз билген, түшүнгөн кишиге министр, увазир, султан дегенден да даражалуу, кадырлуу макамды туюндурат. Анткени султанды султандыкка жеткирген чоң себептердин бири анын устатынын, мугалиминин берген билими, таалим тарбиясы. Колу айга, башы булутка жеткен күндө да адам устатынын алдында таазим этет, өзүн төмөн тутат. Устаттарга устат, мугалимдерге мугалим болгон залкар инсандардын бири Капыр агай Мадаминов. Бул устат мугалимдиктин тек гана 45 мүнөт ичинде белгилүү сабак өтүү менен чектелүү эмес экенин, бул тынымсыз изденүүнү, чыгармачылыкты, жаңыланууну, чыдамкайлыкты, акактай таза дилди жана бекем ыкласты талап кылган күжүрмөн кесип экенин көпчүлүккө көрсөткөн өз ишинин өрнөктүү чебери. Агайдын өзгөчөлүгү бала болсун, апа болсун, кичине чоң болсун, бул адам өз алдынча иштегенди, билим алганды үйрөнгөндө гана көздөгөн максатын багындырар экенин эбак эле түшүнгөндүгүндө. Агай муну түшүнүп гана тим болбостон канча жылдарын эмгегин коротуп, балдардын өз алдынча иштешине, окушуна шарт систем түзүп берди. Ошол шарт, ошол систем Капыр агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китеби. Бул китеп Кыргыздын тээ кыйырындагы лейлектен алыскы бир айылынын канчалаган улан кыздарын билим чөйрөсүндөгү жарыштарда алга сүрөп чыккан ак жолдой эмгек. Анда акыл менен кошо адепти тарбиялоонун уникалдуу усулдары, эрежелери айтылган. Мындай асыл эмгек ары бери эле бир күндө же бир жылда эле жасала койгон эмес. Казанда болбосо кайдан чөмүчкө чыксын. Ошондуктан бул китеп Капыр агайдын устаттык улуу кесиптин ысык суугуна дээрлик чейрек кылым үшүп күйүп кылган ишинин майын чыгарып, өз тармагынын не бир керемет сырларын ачып, сезип туюп, дарак сыяктуу жетилип, көктөп мөмө байлаган учурда жазылды. Атырдын жыты алыстан жыпарын чачкандай, дарыянын шоокуму ыраактан угулгандай, шамалдын салкыны айдыңдарга жайылгандай, буюрса бул эмгектин шарапаты Кыргызга эле эмес, жалпы адамзатка тиет деп ишенем. Жараткан агайга күч-кубат берсин, иштерине ийгилик ырыылоосун, түзгөн системинин берекеси элибиздин эң улуу байлыгы болгон адамды тарбиялоодогу таасири, пайдасы күндөн күнгө арта берсин. Ар бир нерсеге, анын ичинде эмгекке да маданият катары кароо, бул чыныгы ийгиликтин өбөлгөсү. Капыр агай сыяктуу асыл инсандарды кадырлап, астарлай билүү да маданият экенин билүүбүз керек. Нуржигит Кадырбеков, Ыйман диний маданият өнүктүрүү фондунун төрагасы.